Mikroavtobusду алып келдик. Tüpte okuwçular üçün kiçik avtobus tapşırıldı. Üstüzdögü жылдын 6 dekabr günü Tüp ayında okuwçulardy mektepke jetkirүү üçün karalgan kiçik avtobus tapşırıldı. 22 orundu Gazel Next City Line ülgüsündögü kiçik avtobus Orusiyada çıkarılıp 6 yaştan 16 yaşka çeyinki öspürümдөр üçün layıktалган. Kiçik avtobustu tapşırуу azeminde rayon başçısı Kanыбек Адиев, Tüp bilim berүү bölümünün başçısı Seyitbek Abduldayev, номер 6 Кармышаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин директору Эмилбек Байсейитов, Tüp айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Алсанбек Токонов, мугалимдер жана окуучулар катышты. Автобусду тапшыруу үчүн азыркы сөздү Tüp райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Каныбек Маматбековичке сөз беребиз. Урматтуу ага эжекелер, сүйүктүү окуучулар. Мына азыр биздин айыл өкмөт башчыбыздын орун басары айтып кетти. Билесиздер, мына азыр биздин районго эмес, республика боюнча ушундай жакшынакай мектепке алып келиш үчүн ушундай жакшынакай микроавтобусду алып келдик. Ошол себеп мектеп жылуу мектепте жылуу келип көргөнбүз, эгер кемчиликтер болсо ойлойбуз, келечекте дагы Урматтуу окуучулар, көп шакырабыз. Салтка айланып калганда эле Аким жана мекеме жетекчилеринин коштоосунда окуучулар кичи автобусу менен бир айланып сынап көрүштү. Кичи автобус айыл өкмөтүнүн карамагына өтүп, баасы 4,69 миң сом түздү. Айдоочунун айлык акысын, зарыл болгон тетиктерин, күйүүчү майын Tüp айыл өкмөтү камсыздап турат. Эми Кайкин Кармышаков мектептерине келечек конушунан окуучуларды 5 маал ташып турмакчы деп билдирди Tüp айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Арсланбек Токонов. Эске салсак, 27 ноябрда Министрлер кабинетинин буйругуна ылайык Евразия автономиялык коммерциялык эмес уюмунан белекке берилген 100 кичи автобус алыскы аймактардагы мектептерге таркатылган.